Ким подарок алганды жакшы көрөт? Мен оюмча подарок алганды жаман көргөн киши жок болуш керек. Мен дагы ошо жакшы көргөндөрдүн катарындамын. Достор, бүгүн адамдын көңүлү боюнча, анан ушул подарка берүү боюнча бир сөз кылайын деп чечтим да. Жакында бир видео чыгардым эле. Кувейт мамлекетине мен малиналардын көчөтүн жөнөткөм да. Анан ал киши менен жакшы сүйлөшүп, баарлашып калдык. Эмки жылы келебиз деп атат. Кыргызстанга келсе, Кудайым буйруса, конок кылып, көрсөтүп, мөмө чарбамды. Анан дагы жакшы контенттерди тартабыз. Анан ал киши баягындай теплицага өстүрөт экен. Негизи Кувейт деген баягындай пустыня деп коет го. Чөл көп болгон жерде жайгашкан мамлекет экен да. Анан ал мамлекет боюнча изучать этип көрсөм, эми баягы эч нерсе өздөрүндө өспөйт деле экен. Бирок мен тиги кишинин сүрөттөрүнөн, башкаларынан байкасам, теплицаны жасаптыр дагы. Баягы Кыргызстан мындай даяр эле жерге эле бир бален эгип койсоң өсө берет го. Жок, алар болсо ошол жерди деле, сууну деле башка жактан алып келишет экен. Анан ошол нерсеге өстүрүшөт экен да. Суу даже элементарно пресный вода деп коет го, иче турган суу жок экен, сатып алып ичишет экен. Анан ошол менен көчөт алып кызыгып атат да, биздин өстүргөнүбүздү көрүп алып, мен да өстүрөйүн деп көчөт алып атат. Анан бир 20 эмеси көчөт керек болуп калып, мага дагы кайрылды, бир досу келиптир эле. Бүгүн барып, ошо 20 штукту берип коеюн деп барсам, карасаңар, подаркаларын салып жүрүптүр. Ушундай мисктерден 4түү, ароматтар, по-моему, мындай кымбат эле окшойт да. Ушундай теспелерден салыптыр, 3 түрлүү теспе. Анан мындай финики, курма бар го, биз ооз ачканда жеген. Ошонун түрүнөн салып, ошо таттууларды салып коюптур. Көңүлүм көтөрүлүп кетти да. Негизи эле подарка бергенде сонун го. Тем более ушундай чет мамлекеттен киши ушинтип берип атса сондай неме болду да. Ыраазычылык болду. Анан дагы бир айтып кете турган нерсе, ушу мен баягы мөмө чарбамды иштеткенде көп киши келет да магачы. Баягы сурап, консультация алганы келет, башка кылганы келет. Анан ошол жерден кээ бирки бир байкелер, анан бая күнү баягы бекер малина бергенде дагы бир эже келиптир. Ошол эжеге терең ыраазычылык. Рафаэлла шоколад, бир аз нан кылыпчы. Анан кээде байкелер келет, дарбыздарын көтөрүп, сууларын ала келет, жөн келбейчи, куру келбей. Дегенде көңүлүң ушундай бир башкача да. Ошол кишиге сен билгениңди мындай ашыкчасы менен айтып бересиң го, чиркин. Ошол себептен айтылган да, баягы мусулмандар бири-бирине подарканы берсе, ортодо махабат пайда болот дейт да. Ошол себептен жакын адамдарыңарга көп-көптөн подарка берип турсаңар, көңүлдү алган бул негизи жакшы го. Бир жашайбыз, бир жашоолук өмүрдө көңүлүбүздү түшүрбөй ушундай белек бекчелерди берип, көңүлүбүздү алып жүрө берели деп айткым келип атат.